Бүгін 23 май күні Балықшы шаарында билим кербени долбоорунун алкагында өткөрүлгөн китеп окуу сынагы жыйынтыкталып, жеңүүчүлөргө баалуу сыйлыктар тапшырылды. 3-чү орунду ээлегендиги үчүн Каралаев атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин 4 класстын окуучусу ким деп ойлойсуңар? Жапарова Медин. Тапшыруу аземине Балыкчы шаарынын мэри Азамат Арнабек уулу, шаардык кеңештин төрагасы Дастан Аманалиев, Калем лидерлер академиясынын негиздөөчүсү Мамбет Асан Ибраев, коомдук ишмер Аскарбек Күрүшбеков, Келечек жаштар ынтымагы коомдук бирикмеси, шаардык кеңештин депутаты Жакшылык Абдыразаков, Борбордук мечиттин имамы Тилек Зарылбеков жана шаардык билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси Жылдыз Эсенаманова окуучулар жана ата-энелер катышышты. Бүгүн абдан жакшы иш-чара болуп турат десек болот. Өзүңүздөр жакшы билесиздер. Бул китеп билим булагы дейт. Бул билим ааламга жол ачат деп биздин Балыкчы шаарыбыздын окуучуларына абдан жакшы жол ачып, ушул иш-чараны демилгелеп, биздин окуучуларга бир жакшы мүмкүнчүлүк китеп окуганга түзүп берип аткан башында турган ушул Мамбет Асан агайга ыраазычылык билдиребиз. Сиздин командаңызга ушул китеп окуп, жарыш жүргүзүп, бул китепти жакшы түшүнүү менен кабыл алган балдарыбызга жакшы бир бизге белек кылып тартуулап турган жаштар келечек ынтымагына өзүңүздөр жакшы билесиздер, алыста жүрсө дагы жүрөктөрү ушу балыкчы деп өзүбүздүн мекенибиз деп соккон алыстагы биздин мигрант балдарыбызга дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Мектеп учурунда жакшы билим алыш бул бекер да, бекер ушунда биздин балдарыбыздын келечегин ойлоп жакшы шарт түзүп берип атышат да. Ошол себептен ушул мектеп убагында ушундай жакшы шарт түзүп берип аткан биздин агай эжелерибизди баалап, урматтуу балдарыбыз, уулдарыбыз жакшы илим билим алып алышыбыз керек. Мактоо баракчасы жана рюкзак. Карай келиңиздер. Үчүнчү орунду ээлегендиги үчүн номер 4 Зоресаев атындагы гимназия мектебинин 9 классынын окуучусу Эркенбекова Айдананы сыйланат. Сиздердин келечегиңиздер кең, мындан да көп китеп окуу менен китеп бул өмүр булагы деп атпайбы? Аңсагандай көпкө окуп ушул талыкпастан эмгек кылсаңыздар, кийин сиздердин дагы зоболоңуздар көтөрүлүп, мекенге ушул биздин кыргыз элине кызмат кыласыздар деп терең ишенем. Андан ушул Америкада биздин боордош ушул биздин кыргыз жарандарыбызга, ушул балыкчылык атуулдарыбызга, аларга терең ыраазычылык жана келечек жаштар ынтымагына Аскар мырзага терең ыраазычылыгымды айтам. Сынак Калем лидерлер академиясы жана Келечек жаштар ынтымагы коомдук уюму тарабынан Балыкчы шаардык билим берүү бөлүмү жана мектептер менен биргеликте ишке ашырылды. Ата-эне мугалимдерге ошо балага жаман тарбия берүүнүн жолдору ошол биз ушу Жамгыр басма үйүнөн ушул китепти которуп, атайын бул бир пайдалуу китеп экен бала тарбиясында деп которгонбуз. Анан жалпы бул жалгыз эле Балыкчы шаарында эмес, Кыргызстан боюнча мунун жарышы өтүп атат. Анан бүгүн ушул жерде жарыш болду. Албетте ата-энелер 133 ата-эне катышты. Бул да жакшы көрсөткүч, башында биринчи жолу катышып атышат да. Андан кийин окуучулардан ошо эмне үчүн китеп окуш керек? Ал дагы ошо мен даярдаган китеп. Биз Кыргызстанда китеп окуу, мындайча айтканда, методун китеп окууну балдарга сүйдүрүү, адамдарга жалпы эле Кыргызстандагы студент болобу, ким болбосун, ошо китеп окууну сүйдүрүү жолдору ал жерде китеп окусаң кандай пайда болот, кандай китепти окуш керек, бүт баардыгы ошо эмне үчүн китеп окуш керектин ичинде жазылган. Иш-чаранын негизги максаты окуучулар арасында китеп окуу маданиятын жайылтуу, жаш мунду билимге жана адабиятка кызыктыруу, логикалык ой жүгүртүүсүн өнүктүрүү болду. Ошо Ташкентке тур бар, Алматыга тур, ноутбук, планшет, рюкзактар. Булдун максаты биздин балдарыбыз ушу китепти ачып китеп окуса. Баягы китепти сен ачсаң, китеп сени ачат дегендей, Кудай буйруса, ушу биздин мектеп окуучуларыбыз китепти окуса, келечекте мыкты өзүнүн кесиптин ээлери болот, мамлекетибизге кызмат кылат деген ниеттебиз.
Сынакка шаардагы мектептердин мугалимдери жана 4-класстан 11-класска чейинки окуучулар активдүү катышышты. Ар бир топко ылайыкташтырылган китептер сунушталып, катышуучулар ошол китептердин негизинде даярданып, өз билим деңгээлдерин көрсөтүштү. Өзүбүздүн ошол класс 30 окуучу кайра ошол китепти окуп чыгып, анан мен өзүм ошол кечке тест түзүп чыкканма, кечке ойлонгом да, бул тест болгондо кандай суроолор келет болду экен деп. Анан өзүм ошол Кахуттан тест жасап барып, классыма ойнотком да, анан кайра ошол класстын ичинен да биринчи, экинчи место алып коюп, аларга да беректерди сунуштап бергенбиз ошол класстын ичинен ойноп. Андан кийин эртеси өзү тест болду, анан жазып аткандан кийин чыгып эжейге айттым да, эжей, мен түзгөн суроолор бар экен деп эле ушинтип өткөм да, анан эжейим да мына көрдүңбү, өзүң ушинтип аракет кылдың эле, ошонун баары тең эмгек акталды деп айтты. Классыбыз менен толук катышканбыз. Толук катышканда да тизмеден карасак, ошо классыбыздагы бүт бардык окуучулар астыңкы орунда бүт бардык биздин классыбыз турат экен. Ошо менен аябай сымыктандым жана ошондой эле ушул китептер боюнча сынактар дагы көп болуп турат деген ишеничтемин. Анткени ушул китеп окууга болгон кызыгуубуз дагы көп арттыра берсек, кийин өзүбүздүн келечегибизди оңдоп кете турчу кыздардан болобуз деп эсептейм. Сынактын негизги демөөрчүсү Америкадагы балыкчылык мекендештер, келечек жаштар ынтымагы коомдук бирикмеси. Бүгүн жеңүүчүлөр аныкталып, өздөрүнүн белектери тапшырылды. Байген алган окуучуларыбызга бирден ноутбук, 4-класстан 7-класска чейинки окуучуларыбызга планшеттер жана ошондой эле биринчи орунду ээлеген ата-энеге жана бир мугалимге Алмата жана Ташкент шаарына жолдомо берилди. Ушунун баарын кылып жаткан ушу биздин демөөрчү болуп жаткан ушу билим жагына, билим тармагына чоң салым кошуп жаткан биздин Америкада мекендештерибизге, келечек жаштар ынтымагынын жааматына чоң ыраазычылык билдиребиз. Иш-чара шаардагы жаштар жана билим берүү коомчулугу тарабынан жылуу кабыл алынып, мындай иш-чаралар дагы улантыларын уюштуруучулар белгилешти.